Кашык менен эле салып атам. Ушундай болуп атат. Азыр ушул торту чогултабыз жана кооздойбуз. Эгерде ушул торттун кремин жана бисквиттин үйрөнгүңүз келсе, ушул видеонун түгүнү жазыңыздар. Ассаламу алейкум кыздар, кандайсыңар? Бүгүн сиздер менен ванильный торту чогултабыз. Ал үчүн бизге азыр бисквитти пропитка кылып алышыбыз керек болот. Бисквитти сүт менен пропитка кылабыз. Сүткө эле бир аз сахарды кошуп аралаштырып алып туруп. Кремибиз бизде крем-чиз сливки менен акырын четине бир калыпта. Кааласаңыздар кальцияны кийгизип алсаңыздар дагы болот. Эгизде алдык. Эми эң четине акырын бир катар беребиз дагы. Ортосуна начинка салабыз. Начинкасы менде малина. Буйруса начинканы кантип жасаш тууралуу дагы видео чыгарам жакын күндөрдө. Кашык менен эле салып атам. Өтө көп кошпойбуз, азыраак эле бир аз. Мынакей кыздар, ушундай кылып аласыздар. Алдынан да көргөзөйүн. Четине бир аз кремден берип, ортосуна начинкасын кыласыздар. Болбосо начинкасы сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Тегиздеп, тегиз кылып койгонго аракет кылыңыздар. Болбосо тегиз чыкпай калат. Мынакей коюп алдык. Эми пропитка беребиз. Пропитка сүт деген эмне кыздар? Негизи бисквиттин эң түгүн үстүнө коебуз. Мынакей көрдүңүздөр кыздар. Эми ичине пропитка беребиз. Ичине азыраак пропитка берип, кыздар ушул пропитканы берип атканда эң сыртына бербейсиздер. Эң сыртына берсеңиздер, сырты тегиз чыкпай калат. Орторагына беребиз. 1 сантиметр ичкериде. Эң үстүнө дагы бир аз пропитка беребиз. Эми кыздар черный слой беребиз. Мындан бир аз шашып калган үстүнө сүртүп. Черный слойду сөзсүз түрдө беришиңиздер керек. Мындай кылып чогултпаймын. Азыр сиздерге түшүнүктүү болсун деп мына ушундай кылып тарттым. Ал сыртынан кальцо кийгизип, бир аз тегиз болбой калган жерин тегиз кылып коебуз. Кысып коем катуураак. Ушуна тегизделип калат. Пленка менен жаап коебуз. Эми морозникке саламын. Морозниктен алып алдык. Азыр кальцияны чыгарып алдым. Эми сыртындагы бир аз мындай болуп калгандарды нары бери мен көбүнчө бычак менен иш кылам кыздар. Ушундай нерселериндечи кагылып беребиз. Түгүнө үстүнө коюп. Кыздар, мен ушундай шпатель колдоном. Ушул менен эми сыртын черный слойду акырын крошкаларын чыгарып, ашып калган кремдерди кайра алып коебуз кыздар. Азыр четтерин арчып алайлы. Кыздар, мен көбүнчө морозник менен иш кылам. Эгерде сиздер морозникке салбайм, бир күн тура берсем десеңиздер, холодильниктин өзүнө ушундай кылып салып койсоңуздар, бир күн тура берет. Креми кожеңине сиңип, аябай сонун болуп калат. Мен азыр морозникке эле салам. Тортубуз морозниктен чыкты.
Эми сыртын акырын сыйрып алабыз дагы. Эң сыртына крем беребиз. Ушинтип беребиз. Жука кылып жабыштырып беребиз акырындан. Штапелди акырын түбүнө коюп өз жака айландырабыз. Тортубуз тегизделди. Эми буну холодильникке салып коебуз. Мына четтери ушундай атайын ушундай кылып койдум. Азыр холодильникке салып коюп. Мына кыздар ушундай болуп кече сонун кылып холодильникке салып койдук эле. Ушул бойдон турду. Эми коздойбуз. Кантип коздойбуз десеңиздер, мына ушундай топерлер бар. 50 жаш апага арналат эле. Ал эми булар шарикчелер, буларды өзүм жасадым. Буюрса булар тууралуу дагы сиздерге сонун рецепт тартам. Азыр коздойбуз. Эң жакшы топер ушул кыздар. Мощный көргөзөт, карасаңыздар, коронасы менен. Эми буну азыр жок, негизи бир жак чыкпайт атат өзү. Нерден ачпайт атат. Dayı болып қалды. Эми кыздар, мындай бир торттун бетинде 3 светтен ашык болбошу керек болот. Ошондо мощный чыгат. Дөрт менен козуп койсоңуздар да болот арасына. Буну атайын Гүлбазарга барып бер десеңиздер берет. 50 сомго алам. Мынакей гүлү аябай ачты. Дадам, тортубуз да даяр болуп калды. Кыздар, карасаңыздар, вообще сонун болду. Өзүм жасап алып, өзүм таң калып атам. Аллахтын берген өнөрү. Сиздер дагы үйдө жасасаңыздар болот. Аябай сонун, оңой жолу. Буйруса каналыма подписаться болгонду унутпаңыздар. Жана комментарийге жазыңыздар. Дагы эмнелерди үйрөнгүңүздөр келет. Сиздердин сурооңуздарга жараша мен видео тартамын. Мени менен бирге болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Мен сиздер менен таланттын колтусу болдум. Буйруса Рамазан айына ушундай сонун тортторду жасайлы.